Вячеслав Акалович, мына сизди ушу жаңы жумушка келип атасыңыз, мурунда иштеген келеңиз, куттуктайбыз. Бирок азыркы убакта мына дүйнө жүзүндө проблема болуп атат баардык жерде. Бул абанын кирделиши. Кир аба. Анын границ чек арасы жок экен, мамлекеттерден өтүп атат, бирине өтүп атат. Бизде ошол маселе да чоң болуп атат. Мына акыркы бир нече жылдан бери Бишкекте ноябрь айынан баштап март айына чейин смог болот, кара түтүн болот. Өкмөт ушул боюнча эмне иш кылып атат, силер эмне сунуш бердиңер? Анткени Саламаттык сактоо министрлиги маалымат берип атат, бизде жаш балдар менен пенсионерлердин дем алуу органдары, оорулары көбөйүп, ошол кир аба аркылуу жүрөк баягы канга уже бузулаттыр кандарычы. Статистика боюнча акыркы убакта көбөйүп кетти Бишкек жана Ош шаарында. Силер кандай сунуш берип, эмне кылайын деп атасыңар? Эмне оюңар? Негизги нерсе ушу да азыр бизде. Ооба, Абдыхап Матырсулович, бул маселе орчундуу маселе. Жана дагы айтып кеттик, бул абанын кирдеши, жана андай эле бизден эки борбор шаарыбызда эски автотранспорттун көптүгү, андан тышкары ТЭЦтер, анан тышкары котелдор мазут менен иштейт. Мындан тышкары элдер отун эмес, кээ кезде резина жагышат, же болбосо швейный производствонун бир калдыктарын жакканда ошол убакта көбөйүп кетет. Муну биз шаардын төрт бурчунда мүмкүн ченеп отурабыз, кандай шартта, кандай кирдеп атат дегенде. Эми жакында отопительный сезон башталат, кайра эле аба кирдейт. Муну эми сунуш киргизебиз бул боюнча өкмөткө. Сиз 5 сунушту айтып бериңчи, эмне киргизесиз ушунун үстүнөн күрөш үчүн? Биринчиден эми биз көмүрдүн сапатын карап киргизгенге аракеттенебиз. Көмүрдүн сапатын кантип карайсыз? Эми ал өзүнүн сорттору бар да көмүрдүн сапаты. Ошону эмне кыласыз? Мисалы үчүн биздин Кара Кечеден, Минкуштан келген көмүрлөрдү жакса болот, жакшы. Бул жерде маселе көмүрдүн сапатында эмес, көмүрдү толук күйгүзүү кондицияга жеткирип. Ошол пештердин сапатын караш керек. Түтүн чыгарбай толук күйгүзүп чыгарат. Туура айтып атасыз. Ооба. Анан бул машиналардын дагы киришин көзөмөлгө албасак болбойт. Эски машина кирген ушундай выхлоп көбүрөөк болуп атат да. Кантип көзөмөлгө аласыз? Эми илгери болчу оборудование, баягы түтүндүн чыгышын эсеп чыккан. Бүгүнкү күндө эми андай шартта биз киргизгенге аракеттенебиз, эми өкмөттүн уруксаты болуш керек анча эмес. Машиналарда катализатор деген болот. Ошол бензин тазалап чыгара турган. Ошону киргизе аласыңарбы? Анткени чет өлкөдө бар, бизге келгенде ошону чыгарып сатып жүрүшөт экен. Эми ал канча баада турарын маалымат жок экен, бирок ал келсе жакшы боло турган экен, мунун үстүнө да карап көрсөк болот. Жок, бул силердин ишиңер да. Сиз өзүңүз бул тармакты түшүнбөй турбайсызбы? Дагы эмне кыласыңыз? Дагы аба райда оңго айтып атасызбы? Абанын тазаланышы боюнча, кир абага каршы күрөш боюнча эмне кыласыз дагы? Ушул маселелерди чечсек достаточно болот. Эски машиналарды киргизбей, жакшы көмүр сиз айткандай жанагы до конца күйгөндөй кылып, анан катализаторду алып келебиз. Сапаттуу бензинге өтүш боюнча, дарактар эгиш боюнча, дарактарды сактап калыш боюнча эмне иш аткарасыздар? Дарактарды сакташ боюнча эми газ болгон жерде дарактар ооруйт. Оорушат. Аны даракты мисалы үчүн сакташ үчүн жана газдар азайтыш керек, өттү, башка эчтеке жок. Бул өкмөт мындай кадр менен алыска барбай калды. Элементарный нерсени билбей турбайсызбы? Дарактар абаны тазалап атпайбы? Көбөйтүш керек да. Жыл сайын мына ишембиликте мамлекеттик чиновниктер эгип атат. Ошонун канчасы көгөрүп, канчасы курап калып атат. Ошо көңүл бура аласыңарбы? Аны жылда инвентаризация этет тиккен көчөттөргө. Силер учетун алсаңар болобу ушуну? Болот. Айтпайсызбы анда, ушулардын учетун алабыз, көзөмөлдөйбүз, алар көктөткөнгө жоопкерчилик илебиз, өкмөт токтом кабыл алып деп. Өзүңүз билбей турбайсыз бул тармакта. Сиз мурун иштегенсизби ушул тармакта? Иштегенмин. Эмне эч кандай түшүнүгүңүз жок анан кийин? Урматтуу депутат, жеңип чыгара аласыз сиздин немеңизди. Анда мына бир айдан кийин алып келиңизчи, ушу жолдор менен чечебиз деп биз сизди угайлы ушу боюнча. Хорошо. Дастамек Арыспекович, протокол тапшырып берип коюңуз, сунушун берсин, анткени бул чоң маселе болуп атат да.